Үйлөнгөндөн кийин эркектин мойнуна 3 милдет илинет. Аткарбасаңыз күнөөкөр болосуз. Биринчи милдети күйөөсү аялынын дайыма жасаган тамагын мактап туруш керек. Мактабасаңыз күнөөкөр болуп каласыз. Абетте ар кайсы жактан жесе болот. Бирок ушунду эч качан көчөдөн, так кафеден жебей, ачка болуп, үйүнө келип, айдананын тамагын жешиңиз керек. Жегенден кийин учукпай кетип калбай, Алла ыраазы болсун, жаным алтыным берекем деп, жакшы сөздөр айтып, тамагын мактап туруңуз. Ушул сөздү бир байкебиз мечиттен угуп алып, үйүнө барып, ушул молдон айткан сөзүн аткарып коеюнчу деп, ай кемпир Алла ыраазы болсун, тамагың жакшы болуптур десе, кемпир айткан экен, ай өлүң көрөй сволочь, 25 жылдан бери тамак жасап берем мактабайсың, бүгүн кошунан тамагын алып келсең мактап атасың деген экен. Ошондуктан туугандар, 10 жыл, 20 жылда эмес, шарият боюнча күйөөсү күн сайын аялын жасаган тамагын мактап турсун. Анткени тамак жасаш бул чоң искусство. Аял күтөт, тамак баардыгынан жакса экен дейт. Анан сен келип туруп мучукпай койсоң болбой калат. Же жасагандан кийин рахмат десең, жасаган адам жүрөгү жыйып калат экен. Бул бир. Экинчи, аялыңдын дайыма кийген кийимин мактап туруш керек. Бир-эки эле сөз, сонун жарашты деп койсоң, аял киши ушул кийими чечпей жүрө берет экен да. Ар бир адам кийгенден кийин күзгөгө барып карайт, как я выгляжу дейт да, туурабы? Ошондон комплимент айтып, кийимиң аябай сонун жарашты деп койсоң, аял көңүлү көтөрүлүп калат экен. Үчүнчүдөн, аялыңын дайыма сулуулугун мактап турушуң керек. Сулуусуң, чырайлуусуң, жылдыздуусуң деп туруш керек. Шариятыбызда туугандар, алдаган арам болот, күнөө болот. Алдабаш керек, керек болсо кичинекей баланы алдабаш керек. Бирок эки учур бар, ошоду алдасаң күнөөкөр эмессиң, арам эмес. Ошонун бирөөсү кайсыл? Күйөөсү аялынын сулуулугун алдап койсо болот экен. Аял анча деле сулуу эмес, бирок сен мисс Кыргызстана, сендей сулуу эч ким жок десең, сен күнөөкөр алдаган болбойсуң.